Куршап айылындагы ирригациялык тутум жакын жайгашкан жерлерди суу менен толук камсыз кыла албай келген. Ошондуктан 2019-жылы ички каналдарды калыбына келтирүү иштери башталып, дүйнөлүк банктан каражат бөлүнгөн. Учурда 1,5 миң гектардан ашык жерди суу менен камсыздоону жакшыртууга мүмкүндүк берген ирригациялык долбоорду ишке ашыруу аяктоо алдында турат. 3 километр, 400 метр каналыбызды бетондоп, 4 көпүрөнү жасатып алдык. Андан кейін мына су бөлүштүрүүчү отводторубузду жасадык. Населениянын ичиндеги дагы суу тосмо отводторду полный жасатканбыз. Илгери бир арык келип эле 3-4кө бөлүнгөн жерлер бар. Отводтор ошолорду полный бетондотуп, мындай темир дарбазалар, вараталарды коюп жасатып алдык. Ирригациянын жаңыланышы менен Куршаптагы суга суу маселеси чечилди. Мындан кийин мурда 6 саатта жетчү суу эми 1 саатта жоготуусуз келет. Буга чейин суга суу такыр жетпеген Гүлүстан участогундагы дыйкандардын да негизги көйгөйүнөн арылды. Анан эң бир ушул оор бир участкабыз бар болчу, бул Гүлүстан деген. Ал жерде 350 гектар жер өз негизи картабызда суга жер катарында турган, бирок суу такыр барган эмес. Буюрса ушул жерлер бүт суу жетип, эл аябай жакшы түшүм алып атышат. 2020 ушул ирригация тармагындагы бул баягы тендерде өткөндө үнөмдөлгөн деген акчалар болот. Ушулга дагы биз кошумча дагы жумуштарды аткарайлы деп, өзүнүн ички ушул айылдын ичиндеги өтө проблемалар бар каналдарды бетондотуп атабыз. Ушуну лоточный система кылабыз деген ниетте болуп, аракетте жүрүп атат буюрса. Аймактарда пандемиялык абалда да курулуш иштери токтотулган жок. Жаңы окуу жылында Каракулча районундагы Абдрахман Бегитаев атындагы Сарыбе орто мектебине 200 орунга ылайыкташтырылган жаңы имаратты болушту. Окуучулар буга чейин эски имаратта 2 нөмөт менен билим алып келишсе, эми ал көйгөйлөр чечилди. Азыр бир сменге өттүк. Себеби окуучулар ошого ылайыкташкан. Биздин мектепте азыр 167 окуучу окуп жатат. Ошондой эле 1-ден 4-класска чейин 74 окуучубуз бар. Мурун мектебибиз эски мектеп деле, типовой эмес эле да. Азыр типовой курулуп, эми окуучулар ыңгайланышып, жакшы. Бизге аябай окуучулар, мугалимдер эле эмес, окуучулар да аябай сүйүнүчтүү болуп турат. Билим уясы быйылкы окуу жылынын башталышында пайдаланууга берилген. Мектептин курулушу 2015-жылы башталган. Каржылоо республикалык бюджеттен жүрүп 39 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Жаңы имаратта заман талабына ылайык шарттар түзүлгөн. 250 киловаттык трансформатор коюлду, 75 киловаттык генератор коюлду ток өчүп калган мезгилде. Андан сырткары мына ашканабыз 40 орунга ылайыкталган ашканабыз бүт үчүн мармит, эң чоң көлөмдөгү муздаткычтар менен камсыз болду. Азыркы күндө эми биздин ушул алдыга койгон максатыбыз ушу окуучуларга татыктуу тарбия берип, райондо азыр ушу 5 мектептин катарында жүрөбүз. Быйылкы окуу жылында дагы ушудан түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ал эми Кара Суу районунун Каттаталдык айылында 150 орунду жугуштуу оорулар ооруканасы пайдаланууга берилди. Мында заман талабына ылайык бардык шарттар каралган. Капиталдык оңдоп түзөө иштерине республикалык бюджеттен 30 миллион сом берилди. Анын алкагында ички ремонт, сырткы жасалгалоо, жылуулук системасы, чатырын жаңылоо сыяктуу бир катар жумуштар аткарылды. Ал эми райондук жана облустук бийликтин каржылоосу менен ооруканага өзүнчө жер астынан таза суу чыгарылды. Ал эми Кара Суу шаарында жайгашкан бул медициналык каражат чыгаруучу мекеме 2018-жылдан тарта иштей баштаган. Ал аралыкта 50 жумуш орну түзүлүп, күнүнө 100 миң даана медициналык каражат өндүрөт. Азыркы тапта мекеменин өндүрүшү ички базарларда сатылууда. Эми коңшу өлкөлөргө экспорт кылуу боюнча аракеттер көрүлүүдө. Анткени өндүрүш сапаты эл аралык талаптарга жооп берет. Азыр ушул Россиялык бир чоң компания келип контракт түзүп, анан кийин Роспотребнадзордон адамдар келип, ушул инспектор этип кетишти. Анан кийин жыйынтыгында текшергенде ошол биздин шприцтерибиз чет элдик кээ бир өнүккөн мамлекеттерден дагы сапат жагынан жогору чыкты. Ошондуктан мына азыр ошол Россия Федерациясында текшерүүдөн бүтүп калды акыркы стадиясында. Анан ушул декабрь айынан баштап туруп ушул экспорттоону баштаган турабыз. Аталган мекеме ички базарды жана Россия Федерациясынын канча санда болсо да шприц менен камсыздоого даяр. Ал эми мамлекет тарабынан элет жерине мекеме ишканаларды, социалдык объекттерди куруу мындан ары да улантылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.